Энесайлык кыргыздар 711-жылы Сунга токоюндагы салгылашуудан кийин 100 жылдан ашуун убакытта калыбына келишти. Кыргыздар ушул мезгилде 744-жылга чейин чыгыш түрктөрүнө, андан кийин уйгур каганатына салык төлөп келди. 820-жылга чейин кыргыздар көз карандысыздыкка жетүү үчүн бир нече аракет жасашты, бирок ийгиликке жеткен жок. 820-жылы гана Энесайдагы кыргыздар уйгур каганатына туруштук бере ала турган күч топтошот. Кыргыз ажоосу өзүн каган деп жарыялайт. Каган деген бардык көчмөн дүйнөсүнүн башкаруучусу. Бул уйгур каганына болгон чакыруу жана согушууга күчтүү себеп болду. Себеби Борбордук Азияда бир эле каган болушу керек болчу. Уйгур каганы аскерлерин Энесайга жөнөтөт, бирок аларды кыргыз армиясы талкалайт. Энесайдагы кыргыздар менен уйгур каганатынын ортосундагы согуш башталып, ал улам бир тараптын ийгилиги менен 20 жылга созулат. Акыр аягында уйгур каганатында малдар кырылып, эл арасында оору, сыркоо жана өз ара уруш талаштар көбөйгөн учурда ажо уйгурлардын борборуна сапарга аттанат. Кыргыз ажоосу уйгур каганына шарт коёт. Сенин тагдырың менин колумда. Мен жакында сенин ордоңду ээлейм. Босогого атымды байлап, желегимди желбиретип көтүрөм. Эгер мен менен таймашкың келсе, тезинен чык. Эгер беттешкиң келбесе, көзүмө көрүнбөй кеткин. 840-жылы кыргыздар уйгурларды жеңип, ажо өз желегин уйгур каганатынын борбору Ордо балыкка такты. Шаарды тоноду жана улуу талаанын каганы болуп калды. Кыргыз каганаты 100 жылдан ашуун мезгил жашайт. Кийин ал тарыхта улуу кыргыз мамлекети деп аталып калат. Тилекке каршы кыргыздардын кол башчыларынын ысымдары бизге жетпей калган. Сапарга чыккан кыргыздардын кол башчысынын аты Манас болгон деген да божомолдор бар. Кыргыз каганатынын өмүрү узак болгон жок. Анын себеби болуп, кыргыз урууларынын чоң аймакта бири-биринен алыс жашаганы болду. Ал учурда кыргыз каганаты Сибирь менен Монголиядан Фергана өрөөнүнө чейин созулуп жаткан.